Алыстан жакындан көрүп аткан биздин мекендештерге, сиздер машина кейжи каналын көрүп жатасыздар. YouTube'дагы жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Ош шаарында Жапалакунаа базарындабыз. 23 октябрь 2022 жыл, апта күнгө жекшемби. Мал литрашкаларды жана видеонун акырында лассеттилерди ушул видеодон сиздерге тартып көрсөтүүнү баштайбыз. Мо Гетстен баштасак 2004 бир кыймылдаткычтын көлөмү туманниктер бар. Комплектациясына кайрылсак, 4 айнектен электро көтөрүштө, электро күзгүлөр, кондиционер бар, подогрев барбы? Жокпу? Жок экен, а? 360 миң сом, айтылышы. 360 миң сом атат. Так, модну сурап көрөлү. Getz Restyling 2008 1.4 механика болуш керек. Механика экен. Басыгы канча деп атасыздар? 450 миң сом. Кондиционер бар экен, 4 айнектен электро көтөрүштө, подогрев барбы? Бар. Жакшы, алдыңкы айнек отуруштары электро жылдырыштарда, жылуутуда деген. 450 миң дедиңизби? Болду. 450 миң сом. Нормально чыкты. Көрөбүз. Бул жерде Kia Picanto турат. Picanto канча деп атасыңар? 450 миң. 2004 коробка автомат. Европадан. Picanto Европа, Morning Кореядан алып келинген болот. Опциялары жакшы эле, электро күзгүлөр, 4 айнектен электро көтөргүчтө, кондиционер бар. Так, корректировка фар. Бул ошол Picanto'нун биринчи кузову да. Сервис китепчелери. Абалда эле жакшы көрүнөт. Бул жерде Deo Gentra камера сонарлар бар. Канча деп атат экен? Канча деп атты билбедиңиздерби? Отургучтары заводской кожада экен. Так, кондиционер бар. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүчүдө коопсуздук жазыгы бар. 2008 1.2 Кореядан алып келинген. Басы канча болуп атат? Gentra 600 миң сом. 95 миң пробег. Чуркаган 95 миң километр. Жакшы. Адам болду. Рахмат. Сиздей түшүнгөн, колдогон көрүүчүлөрүбүз көп боло берсин. Машина кейж каналы. Азыр бизге ушундай жакшы жылуу сөздөрүн айтып атат. Сизге рахмат. Ушундай үйдө эле жатып алып эле көбүнчө маалыматтарды алабыз канал аркылуу деп аябай кубанычтабыз чындыгында. Канчалык жылуу сөздөр айтылса, биз дагы ушундай күчтөнүп, жакшы сиздерге сапаттуу видеолор тарткан аракет жасайбыз. Мо Гетске кайрылалы. Так, 2005 1.4 механика 420 миң сомбу? Кеми бар. Монитор бар. Кондиционер жок экен, Ходовойн жасайт, калган жасай турган жерлери жок дейт. Болду. Машина кейжи. Канча деп атасыздар? 650. 2005 механика. Jazz 1.4 1 зоналуу климатта, мульти-роль, алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө. Шундай Jazz. Бул жерде Morning турат. Силерден эмеспи Morning?
Басы қанша болды екен? Жазылып жатыр. Көрсетіп қояр әлі. Свежий перегон 2016. Қимылдатқыштың көлемі 1 куб. Кімге қызық болса сұрап біліп аласыздар деп ойлаймын. Комплектация ограничитель скорости, отырғыштары кожа, айдаушыда подлокотник бар, кондиционер, антизанос бар. Анан ол жерде көгөрүп сон жылтырап турат жаздар. Мо жаздар сиздерден эмеспи таксыр? Канча деп атты билбедиңер? Кайсыл үй? 760 бул жакта эси турат экен. 760 миң. 1.5 пе? Fit мотору басылган экен атайын. Өзү жаздарда 1.4 болот, жаба бамперлеринде туманниктер бар. 2007 коробка вариатор. Комплектация жакшы. Мына 4 айнектен электро көтөрүштө, күзгүлөрдүн жыйылуусу, кожаный руль, мультибаскычтар, бир зоналуу климат. Бул да сизденби? Буну канча деп атты билбедиңизби? 750 миң сом. Ушундай эле жаз. Бунда бирок туманниктер жок. 2007 1.4. Заводской подлокотник бар, кожа. Ушундай көрүнүштө. Бу Спаркты билбедиңиздерби? Канча болот? Спарк жаздар турат, мына жаздын экинчи мууну. Сөткөр эле 2011 1.5 коробка. Булар автомат. Автомат экен. Вариатор эмес. Шундай көрүнүштө. Анан Салам алейкум. Вот жаз сизден беле? Канчадан деп атасыз? Басы 11,5 миң доллар. Жаба бамперлеринде туманниктер бар. 2.8 1.4 коробка вариатор. Максималдуу комплектацияда бул дагы. Айтпай эле болду, аз жогоруда айттым. Кандай нерселер максималдуу болот. Кошумча сонарлар дагы бар. Спойлер, дублирующий стоп сигналы менен. Так, могу жерде жаз турат. Вот жазда сизден беле? Жаз экинчи муундагы. Дөңгөлөктөрү төртөө тең жайкы. Гибрид окшойт, бу? Мынаки салону. Антизанос, электро күзгүлдөр, кожаный руль. Гибридтин айтмакчы мындай өзгөчөлүк бөлүктөрү ушундай решетка радиаторлор ушундай болот. 2013 1.4 баасы канча болду? 13 миң доллар. Болду. Жаз канча деп атасыңар жигиттер? 11,5 миң. 11,5 миң доллар. Бул да максималдуу комплектацияда. Планшет бар экен. Android кармайт да? Android'да. Мультимедиас. 2008 1.4 вариатор. Жакшы. Так, кете берели. Jazz, Getster көбүнчөсү мо Спаркты сурайынчы. Спаркты канча деп атасыз таксыр? 8800. 2018 кыймылдаткычтын көлөмү 1 куб. Коробка автомат. Көрсөтүп болчу. 5 ключевой доступ. Электро күзгүлөр жыйылуусу бул жагынан басылат. Ошол шаарда жүрүү ассистентиби же электро рульбу ушунда болуп калат. Антизанос, кара кожа, жылытуусу бул жагында, монитор, камерасы менен болуш керек, кондиционер, сонарлар бар. Жакшы, дөңгөлөктөр өзүнүн оригинал куюлган дистеринде, мындай жайкы төртөө тең протекторлору жакшы болду. О, Cherry Very
экен. Ушундай Кытайдын унасы 4 айнектен электро көтөргүчтө кондиционер көрүнбөйт окшойт. Азыр эси келип ачып берди. Мына маңдайынан көрүнүшү Cherry Very. Люк бу можер 2011-15. Жоқ, люк емес, мындай аэродинамический спойлер да коебуз бу. Мистери мындай магнитоласы. Басы канча болду? 400 000 сом. Аха. Жакшы. Анда монда көрсөтүп болу. Hyundai i10 бу? i30 бу? Так. Комплектациясы мультируль. Бул да жакшы эле комплектация да экен. Подлокотник бар, отуруштардын жылытуусу. Так, 12 вольттон 120 вольтка которуу. Дорниктердин жылытуусу. Басы канча болду? 650 000 сом. Коробка автомат. i30. Шундайына 2010 16 556 14 00 18 номеринде. Бул Trailblazer экен. Эми лашеттилерге чоғалсақ. Мына лашетти катар жакка келдик. Одан баштайлы. Кичине тюнингтелген камера бар. Выхлоптар, спойлер мини багажнигинде. Лашеттини канча деп атасыңар? 500 000 сом. Коробка автомат. Отуруштардын жылытуусу бар экен. Кожа окшойт, Өзү кожа. Газ бензинде 2006. Видеорегистратор. Мынандай камерасы менен задний видта болуп кете берет экен да. Мына көрдүңүздөр, комплектация жакшы эле. Ага. Да бир лашетти. Валейкум ассалам. 2006 1.6 коробка автомат, Корея 557 75 72 08 номеринде. Так, заводской кожа бул дагы. Монитор коюлган, кондиционер, мультируль, электро күзгүлөр. Шум изоляция болгонбу? Что-то болгондой окшойт. Канча деп атасыз? 460 000 сом. Лашетти канча болуп атат экен? 460 000 сом бул дагы. Универсал бул. 2012 1.6. Yazı var mı? Yazı yok. Мол лашетти канча деп атасыңар? 450 000 сом. Салон көрсөтүп коеюн. Мында кожаный чехол торпедасында бар экен. Климатта бир зоналуу кожаный руль. — 2005 1.6. Машина Кейджи каналы. Жыйынтыктайбыз видеобузду. Азыр монда көрсөтүп койчу. 2005 1.6. Басы канча деп атасыңар? 350 000 сом. Ушу сен арзандыраак айтасың го дедим беле. Жакшы. Мотор коробка жакшыбы? Жакшы. Бул бала жылмайып, мен жакты карап турду эле, ушуну көрсөтүп коеюн дедим. Спойлер мындай багажнигинде. Жыйынтыктайбыз. Ушуну менен видеобузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү тартылган башка видеолорубузду дагы көрүңүздөр. Барды дайыма кызыктуу, сапаттуу маалыматтар болот. Дайыма кабардар болуп туруңуздар. Сиздерден бир гана лайк басып, комментарий жазып коюу. Каналга жазылбагандар подписаться баскычын басып коюуну унутпаңыздар.